Бүгүнкү күндө өлкө боюнча мектепке чейинки балдардын 44% мектепке даярдоо программасынан өтүштү. Акинай учурда 6 жашта, ал мектепке барууну каалап 5 жашынан эле жаза баштаган. Кызынын аракетин байкаган апасы алгач үйүнөн окутуп келген. Эми Махабат Сатарова кызын мектепке даярдоо үчүн курска алып барууда. Бул жерде билим алган соң Акинай 1-сентябрда 2-класска барат. 5 жашынан баштап бергем бул школго. Уже азыр 6-га чыкты. Окуйт, жазат өз алдынча. Мен биринчи эле школго барышым керек деп өзү эле келет бул жака. Өзү окуп, өз алдынча жүрөт. Мага дагы жумуштан бошобой калам ошого. Колум анча жеңилдеп калды да. Бизге дагы жакшы болуп калды. Өзү өздөштүрүп кетти бардык нерсени. Өзү мектепке барам деп өз көңүлү менен окуп неме кылып атат. Буга чейин балдарын 6 жашынан мектепке алып барган Гулзарбек Эргешев бул жолу дагы кичүү баласын 6 жашынан мектепке даярдоодо. 6 жашынан мен макулмун. Эми дүйнө жүзү өзгөрүүлөргө барып аткандан кийин биз дагы ошолордун артынан өзгөрүшүбүз керек да. Өлкө боюнча жаңы окуу системасына өтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 800 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 78 000 бала мектепке чейинки даярдоодон өтүүдө. 122.668 бала мектепке даярдоо программасынан өтүп жатат. Бул мектепке даярдоо программасынан мектептердин базасында 78.332 бала окуп жатат. Булар үчүн атайын түзүлгөн 4000ден ашык класс комплектелген, эмеректер менен жабдылган, мугалимдер менен камсыз болгон. Жаңы билим берүү системасына өтүүнү мамлекет өзү каржылайт. Негизги максат билим берүүнүн сапатын жакшыртуу. Мындан тышкары 12 жылдык билим берүү системасына өтүүгө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы берилген. Какие-то гранты мы делаем, чей-то заказ. Грант менен биз бирөөлөрдүн тапшырмасын аткарып калабыз. Бул реформаны эч жактан грант албастан ишке ашырып жатабыз. Муну мен ишенимдүү айта алам. Бир дагы чет өлкөлүк жаранды аралаштырган жокпуз. Эске салсак, жаңы билим берүү системасына ылайык балдар мектепке тестирлөөсүз кабыл алынат. Мектепке чейинки даярдоодон өтпөгөн балдар аны бала бакчалардан эмес, мектептен окушат. Мындан тышкары билим берүү мекемелерине каттоонун шарттары дагы түндүк тиркемеси аркылуу жөнөкөйлөтүлгөн. Бакберди Баязбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.